Кыргызстандын тарыхында эл Садыр Жапаровду колдогондой эч бир саясатчыны колдогон эмес. Кыргызстанда акыркы бир айда болгон окуя коомчулукту эл эмес, дүйнө элин, жаныбыздагы коңшуларыбызды таң калтырып, булар дагы эмне болуп кетер экен деген кыязда сыртыбыздан сынап турган кези. Чындыгында кыргыз эли эркиндикти сүйгөн, жалганды, ууруларды жек көргөн, ынтымактуу, ошол эле учурда душмандарга тике караган, бүжүрүп кошомат айтпаган эл экенибизди акыркы октябрда болгон окуяда дагы бир жолу далилдедик. Ошондуктан биздин өлкөдө коңшуларыбызга караганда демократия жакшы жолго коюлган. Коңшу мамлекетте бийлик өкүлдөрү бизди сындаса, алардын карапайым эли биздин элдин кайраттуулугуна, чечкиндүүлүгүнө суктанганын жашырышпайт. Жакында эле Кыргызстандын тагдырын өз колуна алган Садыр Жапаровду кыргыз эли анын курчтугунан, тайманбастыгынан, көрөгөчтүгүнөн, мекенчил патриоттуулугунан улам жакшы тааныйт. Антпесе Садыр сыяктуу канчалаган саясатчыларыбыз бар, канчасы темир торго отуруп келишти. Аларда Садыр сыяктуу тайманбас мүнөз, эрк, чечкиндүүлүк болгон жок. Садырды убагында далай жолу сындырууга аракет жасашты, сатып алууга аракеттер болду. Бирок ал тагдырдын канчалык оор сыноосунда турса да сатылган жок, сынган жок. Балким Садыр темир торго отурган башка саясатчылардай болсо, айткан сөзүн артка алса, түрмөдөн эч ак чыгып кетмек беле, ким билет. Бирок Садыр анткен жок. Ошол кездеги бийликтин көзүнө тике карады, аларга чөгөлөгөн жок. Садыр кызматка келгенде эле чиновник байлардын таламын талашпай, карапайым элге жакын болгону кыргыз элин ого бетер өзүнө жакындата алды. 30 жылдан бери коррупцияга баткан Кыргызстанды саздан сууруп чыгаруу оңой эмес. Алар менен күрөшүп жатабыз деген мурунку бийликтегилер кийин ошол эле коррупционерлер менен табакташ болуп, 1-2 жыл түрмөгө отургузуп, кайра чыгарып жибергенин коомчулук билет. Бирок Садырдын мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, коррупциянын аркасы менен байыган чиновниктерди камабастан, жеген акчаларын кайрадан мамлекеттик бюджетке төктүрүп атканы мактоого аларлык. Ушундай жол менен бир айга жетпеген убакыттын ичинде эле миллиарддаган сомдор бюджетке келип түштү. Ал эми Садыр Жапаровдун башын айлантабыз, анын колтугуна кирип баягыдай былык иштерди жасай беребиз деген кошоматчыларды жанына жолоткон жок. Бир айдын ичинде Кыргызстанда мурда болуп көрбөгөндөй коррупциялык иштердин бети ачылды. Мурдагы бийликтегилердей кылып баарын камап салган жок. Өз айткандай кустуруп жатканы чоң жетишкендик десек болот. Анын ушундай ыкма менен сазга баткан Кыргызстанды карыздан чыгарып алуу аракети десек болчудай. Садыр Жапаровдун элге жакын экени анын ишке киришкен алгачкы күндөрүнөн эле билине баштады. Алгачкы иш сапарын Нарын областындагы Кочкор районуна барып, ал жактагы айылга социалдык шаарчанын курулушуна катышып, сырттан келген инвесторлор менен жолукканы, карапайым элге аралашып, алардын арыз-арманын угуп, жасай турган алдыдагы иштери тууралуу пикирин билдиргени элге жакын эл башчысы экенин көрсөтүп турат. Садыр Жапаровдун андан кийинки ис сапары түштүк аймагында болду. Түштүккө болгон ис сапар абдан туура кадам экени айтпаса да түшүнүктүү. Анткени Кыргызстандын чек ара менен чектешкен аймактарында кооптуу абал дайыма жаралып турат. 2010 жылы Кыргызстандагы революциядан кийин түштүктө улуттар аралык кагылышуу болгону эч кимдин эсинен кете элек. Өлкөбүздө кызы чуудан пайдаланып улуттар аралык жаңжалдар чыгып кетпеш үчүн аны алдын алуу максатында жергиликтүү диаспора өкүлдөрү менен жолугуп сүйлөшүп, Баткенге барып, чырылуу чек ара маселесин чечип келди. Бул Садырдын Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабай, өлкөнү өз үйүндөй, элге үй бүлөсүндөй кам көрүп жатканынын далили десек болот. Албетте Садыр Жапаровдун азыр ар бир кадамын баскан турганын, кийген кийимине, ичкен ашына чейин анын атаандаштары көрө албаган мурунку бийликтин өкүлдөрү, карт саясатчылар сындап жатышат. Атүгүл үй бүлөсүнө, жубайына чейин айтып сындаганга аракет кылышууда. Садыр Жапаровдун ишинен кемчилик издеп жатышат, негатив издеп жазып жатышат, ишинен кемчилик тапса табалап жатышат. Бирок эң негизгиси, мындан да оор күндөрдү башынан өткөргөн Садыр Жапаров аларга каяш айтып же арданып жалаган жок. Иштеген адам жаңылат, иштебеген адам жаңылбайт дегендей, жаңылыштыгын кетирген кемчиликтерин мойнуна алып жатат Садыр Жапаров. Ал эми кече жакында эле Нарын областына барып, карапайым элдин жашоосу менен таанышып, жогорку Нарын ГЭС каскатын көрүп, милиция үчүн курулган үйгө ачкычын тапшырып, жетимдер үчүн курулган балдар үйүн көрүп келди. Элдин электр энергиясына болгон арыз муңун укту. Электр энергиясына болгон чектөө алынып, сала турганын убада кылды.
Андан тышкары Садыр Жапаров түрмөдө адилетсиз жаткан жүздөгөн миңдеген адамдардын тагдырына да кайдыгер карабастыгын билдирди. Учурда адилетсиз камалып жаткан адамдардын иштери кайрадан каралып жатат. Кыргызстандын байлыгын кемирип, коррупция үчүн камалгандар эмес, карапайым адамдардын тагдырын, алардын кантип камалганын, кандайдыр бир окуяга себепкер болгонун текшертип жатканы кубандырбай койбойт. Демек Садыр чиновник байларды эмес, карапайым адамдарга жакын экенин көрсөтө алды. Коомдук тартипти сактап, күнү-түнү кызматта жүргөн милиция кызматкерлеринин эмгеги тууралууда айтып, тартип сакчыларынын айлык маянасында көтөрө турганын айтты. Чындыгында Садыр Жапаровдун мойнунда мамлекеттин жүгү турат. Күндүр-түндүр иштеп жатканын анын ишинин жыйынтыгынан көрүнүп жатат. Учурунда тагдырдын оор сыноосунан тартып, темир торго туруп, кандай гана азаптуу күндөрдү көрсө, азыр дагы бир чоң сыноо Кудайдын амири менен мамлекетти башкаруу вазифасы мойнуна иленди. Тагдырдын оор сыноосунан башынан кечирген адам мындай сыноону да көтөрө алат. Чындыгында Садыр Жапаровдун оор тагдырын көтөрө алган адам көтөрөт, көтөрө албаган алсыздар көтөрө албайт болчу. Азыркы тапта Садыр Жапаровдун атын сатып, анын атын жаманаттагысы келген күч аны элге жаман көрсөтүүгө аракеттер жүрүп жатат. Бирок аны канчалык каралабасын, аны канчалык жаманатты кылбасын, Кыргызстандын тарыхында мындай лидер үчүн жалпы эл көтөрүлгөн окуя болгон эмес. Кандай болгон күндө да Садыр Жапаров сазга белчесинен баткан Кыргызстанды куткарат деген элдин үмүтү чоң. Бир эле ай болду, бирок ушунча убакыттын ичинде абдан көп жакшы иштерди аткарды. 10 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин Россия Федерациясынын төрагалыгы астында видеоконференция форматында өткөн кезектеги жыйынына катышты. Бул конференцияда да өзүн ишенимдүү алып, башка башчылар менен тең тайлаша сүйлөй алганы кыргыз элинин көңүлүн жубатты. Эми Садыр Жапаров тууралуу айта турган, жаза турган, аткара турган иштер алдыда. Эң негизгиси Жапаровдун жан үрөп жасап жаткан иштерине жолтоо болбой, сынап сырттан карап турбай жардам берип, Кыргызстандын келечеги үчүн жалпы жумрай журт аракет кылышыбыз керек. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, элибиздин келечеги жана ынтымагы үчүн баарыбыз колдон келген жардамыбызды аянбайлы. Кыргызстан жалгыз гана Садыр Жапаровдук эмес, Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз, үйүбүз. Андыктан Садыр Жапаровго ийгилик, чыдамкайлык, сабырдуулук тилейли деп жазат Калыйбек Садыбакасов. Колдорунда рюмка. Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин сүрөтү жарыяланды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жубайлары менен бирге колдоруна рюмка кармап турган сүрөттөрү жарыяланды. Сүрөттөрдү Facebook баракчасына жарыялаган Кубат Макешев аттуу адам анын качан тартылганын жазган эмес. Учурда интернет колдонуучулары мурдагы президенттердин сүрөттөрүн социалдык тармактарда бөлүшүп, кызуу талкуулап жаткан чагы. Буга чейин эл арасында Сооронбай Жээнбеков такыба адам, ал 5 маал намаз окуйт деген сөздөр айтылып келчү. Экс-президенттин жума намазга барган учурдагы сүрөттөрү менен видеолору азырда жарыяланып турат. 2019-жылдын март айында Алмазбек Атамбаев 10 грамм стаканым бар, мен кызылынан ичем, Сооронбай агынан алат деген сөзү менен элди күлкүгө салган. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын окутуучулары 14 сааттан ашык тынбай манас айткан Дөөлөт Сыдыковдун феноменин изилдеп жатышат. Бул туурасында аталган окуу жайдын маалымат кызматы билдирди. Анда академиянын тийиштүү кафедрасынын адистери манасчынын феноменин медициналык багытта изилдеп баштаганы айтылат. Ага ылайык Сыдыковдун манас айтууга чейинки жана кийинки абалындагы өзгөрүүлөрдү салыштыруу максатында 2 жолу кан анализин алышкан. Ал анализдер атайын лабораторияга жиберилген. Жыйынтыгы жакынкы күндөрү жарыяланат. Ак үйдүн алдына келген жаран өзүн өрттөйм деп коркутту. 13 ноябрда Ак үйдүн алдына келген киши өзүн өзү өрттөй турганын айтып коркутууда. Бул тууралуу Спутник агенттиги жазды. Маалыматка караганда жаран колуна бензин куюлган бөтөлкө кармап алган. Өзүн Элдияр деп тааныштырган жаран митинг учурунда Ак үйдү жана башка имараттарды элди кошуунга кошулуп кайтарганын айтты. Бирок бүгүнкү күндө үй бүлөсүн багайын десе жумуш жок болуп жатканын айтып нааразы болууда, деди кабарчы. Ак үйдүн жанында учурда милиция кызматкерлери бар, алар жаранды тынчтанууга чакырып жатышат.
Садыр Жапаров кыргыз тилден сынак тапшырды. 13 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кыргыз тест мамлекеттик мекемесинде мамлекеттик кыргыз тил сынагын берди. Бул тууралуу өлкө башчынын расмий сайтында маалымдалат. Маалым болгондой, мамлекеттик тил сынагы 5 суп тесттен турат. Тест лексикалык жана грамматикалык ченемдерди иш жүзүндө колдонуу, маалыматты угуп окуп түшүнүү, өз оюн жазып жана ооз-эки түрүндө айта билүү жөндөмүн баалайт. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кыргыз тили боюнча сынакты ийгиликтүү тапшырды. Садыр Жапаров Токаев менен телефондо сүйлөштү. 13 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө күн тартибинде турган эки тараптуу маселелер жана эки мамлекеттин ортосундагы жакынкы келечектеги кызматташуу кадамдары талкууланганын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевке коронавирус инфекциясынын пандемиясы менен күрөшүүдө Кыргызстанга көрсөткөн гуманитардык жардамы үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу Кыргызстандын Казакстан менен саясий кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды кеңейтүүгө чечкиндүү түрдө ниеттенгендигине ишендирген. Соңунда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Кыргызстан менен Казакстан ынак коңшу, ишеничтүү дос, стратегиялык өнөктөш жана союздаш экенин дагы бир жолу белгилеген.